Ош шаарында 13 тургунду жолбун ит каап, алар ооруканага кайрылды. Дарыгерлер жабырлануучулар жеңил жаракат алганын билдиришти. Ит иштеген 11 жарандын 9-у жаш өспүрүм. Ош шаарындагы Туран аймактык башкармалыгында 7 адамды тиштеген ит андан ары Учар айылына качып кеткен. Жергиликтүү тургундардын бири итти кармап жеринде өлтүргөн. Адамдарды тиштеген 2 иттин бирин Ош тазалык ишканасынын мергенчилери аткан. Шаардын ветеринардык башкармалыгынын башчысы Сүйүн Абдуллаев 8 жаранга кутурмага каршы вакцина сайылганын, иттин ээси изделип жатканын билдирди. 9 өспүрүмдүн 2-сү ооруканага жаткырылган. Жыл башынан бери шаарда 3000ден ашуун жолбун ит атылган. Түшүндүрүштерин жүргүзүп, ошол эгер адамдар ит иштесе медициналык кызматка кайрылуу боюнча жана ит мышыктарын, иттерин ошол эмдетип, анан ошо байлоп багуу жөнүндө эскертүүлөрдү берип, түшүндүрүштерин жүргүздү. Азыркы учурда ошол шаардын аймагындагы чектеш жайгашкан жерлерде ветеринардык адистер иштеп атат. Вакцинация элдерге түшүндүрүштерин жүргүзүп жатат.